Сезим Талантбекова 10 жашта. Ал көптөн бери китеп окуганды жакшы көрөт. Бош убагын китепканадан өткөрөт. Жаш окурман кокусунан пайда болгон жаңы китептерге катуу кубанды. Айтымында заманбап китептердин бардыгын окуп туруу анын максаты. Мен библиотекага окуганга келем. Мен үйдө деле китептерим бар, бирок аяктан анча деле интересный эмес. Биринчи жолу мен мамам менен келгенмин. Китеп окуганга, анан бизген окуганда мага аябай жаккан. Анан ушундай келип турам. Китеп окуганда эме сенин мээң өсөт, көптү билесиң, произведенияларды жакшы билип каласың. Азыркы учурда Баялинов китепканасына күнүнө 500дөн 700гө чейин окурман келет. Компьютерди көп көргөн балдарга салыштырмалуу. Китепти талыкпай окуган жаштар көбүрөөк экени тийиштүү текшерүүдөн байкалган. Бирок ага карабастан көп жарандар тескерисинче ойлошот. Китепканада иштегендер белгилегендей, ар бир китепти окуу жайларында шарттар мыкты деңгээлде түзүлүшү керек. Ошондо гана окурмандар көп болот. Китепканага кантип өзүбүзгө окурмандарды тартышыбыз керек деген бир өзүбүзгө бир мындай максат койгонбуз. Анан эми мисалы айтсак, жана Makerspace лабораторияны ачканбыз. Азыр балдардын баары тең эле техникага кызыгып аткан кез, компьютерге кызыгып аткан кез. Ошол жерде компьютердик моделирование, компьютердик конструирование дегенде, робототехника деген боюнча бүт ар кандай бир сабактарды өтүп турушат. Балдар өзүнүн бош убактысын өткөргөнүн аябай жакшы көрүшөт ошол залда. Маданият министри Азамат Жаманкулов китеп окугандын көп пайдасы бар экенин белгиледи. Кала эле эмес, айылдагы жаштарды дагы китепканаларга чыгармаларды көп окуп, өз алдынча аң сезимин өркүндөтүүгө чакырат. Эми жаңы жылдан кийин эс алуу учурунда китепканаларга келип, китептерди окуганга убакыт болот. Бүгүнкү күндө чындыгында китепканаларга акыркы 30 жылда көңүл бөлүнгөн жок. Бардыгы эски, инфраструктуралардын бардыгы эски. Анан китепканалардын бардыгынын инфраструктурасын жаңылаш керекпиз. Жаңы бир жашоо киргизиш керекпиз ал жерлерге. Элдер китепканаларды жөн эле китепти алып кетпестен, китепканалардын ичинде окуй турган деңгээлге алып келиш керекпиз. Анын үчүн бир канча форматтарды бириктирип 2022-жылдан баштап жаштар борборлору менен китепканалардын бириктирүү менен жаштар дагы ошол жерге келсин, чыгармачылык бир борбор болсун, ошол эле мезгилде китепканалардын бардыгы ошол жерде болсун. Жөн эле китеп дагы болбостон электрондук версияда дагы окуй ала турган, жүктөй ала турган системага чейин жеткирүү биздин азыркы планыбызда бар. Мындай маанилүү иш-чаранын өтүп жатканы абадай керек. Себеби өсүп жаткан муундан тышкары бар эле көп китеп окуп, керектүү пайдаларды алуу абзел. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кийинки муунга дал ушундай ыңгайлуу шарттарды түзүп жатат. 20 керек болсо 30, керек болсо 35 жылдан бери кайсы бир урап калган, бузулуп калган, токтоп калган нерселерди биз азыр ошол машинеге отуруп алып эле рулун кармасак, анан педалин басабыз, бир рычагын биремке кылабыз, анан жүрбөйт машине, иштебейт. Биягы бузулуп калган, тягы чирип калган, тягынын жээли чыгып калган, биягы чарчап калган, биягы мокоп калган. Анан бир заматта эле, анан баардыгыбызга эле баары бир аты бийлик, мамлекет. Анан эле ошол отурар замат баардыгы эле келе калып эле сразу биягын карачы, тягын жыртык, биягын ачка, тягын суу агып атат деп кайра келет. Эми анын ошондой абалда болуп атканын азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдон жакшы билген киши жок. Касымалы Баялинов китепканасында окурмандарга ыңгайлуу шарттарды түзгөн көптөгөн бөлмөлөр бар. Майыптыгы барларга бардык шарттар каралган. Тынчтык Акешев, Руслан Бараненко, ЛТР жаңылыктары.